Текебаев кыргыз тилинен тест тапшырды. Депутаттын тест тапшырганын анын адвокаты Искен Афиджанов дагы ырастады. Кыргызстандын президенттигине аттанган Өмүрбек Текебаев кыргыз тили боюнча тестирлөөгө катышып 93,75 упай алды. Бул тууралуу мамлекеттик тил комиссиясынан кабарлашты. Билдирмеге караганда эл өкүлү мамлекеттик тилди билүү деңгээли боюнча бекитилген үлгүдөгү сертификатка ээ болгон. Депутаттын тест тапшырганын анын адвокаты Искен Афиджанов дагы ырастады. Бүгүн УКМКнын убактылуу кармоочу жайына барып Өмүрбек Текебаев менен жолуктум. Ал кыргыз тесттин өкүлү келип саат 14:00дөн 16:00га чейин тест алып кеткенин айтты деп билдирди Афиджанов. Эскерте кетсек, Текебаев россиялык ишкерлерден Альфа Телеком, Мегаком компаниясын алардын пайдасына чечип берүү үчүн $1 миллион пара алган деп айыпталып, 1-май райондук соту тарабынан 8 жылга эркинен ажыратылды. Көкбөрү боюнча кыргызстандык команда Астанага келди. Көкбөрү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы Казакстандын Астана шаарында өтө турган дүйнө чемпиондугуна катышуу үчүн келишти. Бул тууралуу 16 августта Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигине билдиришти. Маалыматка ылайык, көкбөрү боюнча дүйнө чемпиондугу Астанада 20-28 август аралыгында өтөт. Ага аргымактары менен 12 спортчу барган. Кыргыз курама командасы А тобунда Өзбекстан, Таджикистан, Монголия, Туркия жана АКШ курама командалары менен беттешет. Белгилей кетсек, чемпионатка саналуу гана күндөр калганда Кыргызстандын курама командасындагы 2 оюнчусу Достук командасынан Манас Ниязов жана Бактияр Жабакиев ынтымак бул мелдешке катышпай калгандыктан алардын ордуна Акбар Иманбеков, Достук жана Нурдан Мелисбек уулу ынтымак катышары маалымдалган. Улакчылардын эмне себептен чемпионатка катышпай калганын билүү үчүн Манас Ниязовго байланышка чыкканыбызда жооп берүүдөн баш тартты. Борбордук шайлоо комиссиясы Текебаев топтогон 30 миңден ашуун кол тамганы жараксыз деп тапты. Борбордук шайлоо Өмүрбек Текебаев топтогон кол тамгалар жараксыз деген чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна БШК мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирген. Анын айтымында БШК жыйынына 9 мүчөсү катышып, 7 макул деп добуш берди. Мындай чечимдин кабыл алынышына топтолгон 30 миңден ашуун кол тамганы чогултууда шайлоо мыйзамдары сакталбаганы себеп болгон. 30 миң кол тамга бар, бирок кол коюлган кагаздар шайлоо фондунан каржыланган эмес деген себеп болду. Мыйзамда бул тууралуу эч нерсе жазылган эмес, бирок колдонмодо ошондой норма бар экен, деди Журабаева. Президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн кыргыз тилинен тест тапшырып, 30 миңден кем эмес кол топтоп, аныктыгын далилдеп, $1 миллион күрөө кою керек. Текебаев УКМКнын тергөө абагында мамлекеттик тилден тест тапшырып, 93,75 упай алган.